Социалдык контракт боюнча 100 000 алганбыз. Ошо негизинде биз арашан кой алалы деп чечкенбиз. Келечегим экөөбүз. Анан арашан кой алганбыз. 100 000ге 20 000ден 5 кой алганбыз. Азыр 5 койубуз төлдөп, 3-өө эгизден төлдөдү. Мен арашан койун тандаган себебим мен сапатка көңүл бурайын дедим да. Санга эмес. Көп кылып көпчүлүк койду багып алып, кыйналып, баягына кылып сата албай, арзан болот. Анан муну арзан аз болсо дагы немеси баасы кымбат болот да булардын. Ошого көңүл буруп, неме кылып атам да. Карап атам ушуларды. Кочкоруңуз жөнүндө айтып бербейсиз. Бул эмне деген кочкордун тукуму? Кочкор бул көлдөгү Тилектен Алиевдин Танк деген кочкорунун баласы бул. Бул наш кочкор. Салмагы канча, бою кандай? Азыр салмагыны 120 кг тегереги азыр. Бою 95 тегереги. Ошо линиясы жакшы болгону үчүн неме кылдык да, шуну алдык. Козу кезинде алдыңызбы? Муну былтыр алгам. Койлар алгандан кийин алгандан алгам. 50 000 алгам. Нашы козулары ушулар. Койлорду эгиз тууган койлорду кантип тандап алдыңызбы же? Жок, эми Кудайым берди да өзү. Мал чарбачылыгына, ушу кой бакканга мурдатан кызыгасызбы? Эми кичинебизден мал багып чоңойгонбуз. Үйдөн өзү кичинебизден атамдар кой мал кармачы ошо менен өзү да кармап үйрөнгөнбүз. Анан ушинтип ушул арашанга кызыктым да, бияктан арашан сортобой жакшы болуп аткандан. Азырынча көбөйтүп эле аткан турбайсыз? Азыр көбөйтүп атам, эми сатыкка чыга элек булар. Сатыкка эми дагы бир 20-30дан кийин анан сатыкка чыгат да. Сатык баасы канча болот булардын? Азыр линиясы жакшылары 20 000ден, уже козулары эң начарлары 20 000ден жогору. Анан жакшылары болгон болсо алар $1000 жогору болот да. Тоют маселеси кантип атат? Кантип багат экенсиз? Тоют азыр чөп кымбаттыгына жараша азыр саман менен эле азыр. Кичине акча болсо энен чөп бербенен азыр жем менен эле саман азыр. Пособие алып жанагында кылып ай сайын күтүп отура бербей, анан биз дагы ойлодук, анан баянан көрүп бир эле алайлы дагы өзүнөн ары өнүктүрүп кетейли. Бизге бир неме болду да, түрткү болду да. Азыр мисалы ай сайын алсаң, мисалы 5 000 6 000ден аласың, бир кой ала албайсың. Же бир коз ала албайсың. Алгандан эле жеп коесуң, анан кийин 100 000 эле шарт алып туруп эле ар жагын өзүбүз иштеп, тоютуна, жемине кошуп анан көбөйтүп аракет кылайлы деп аракет кылып атабыз. Канча балаңыз бар? 8 балам бар. Контракт алгандардын бардыгы пайда көрүп атат да. Эч ким зыян көргөн жок. Бардыгы Кудайга шүгүр жакшы кыймылда аракет кылып атат. Азыр мисалы бул ишке болгондо азыр бардыгы ошо пособияны карап отурат элек да. Бул мисалы булар болмок эмес да. Бирөө швея кылып атат, бирөө мал кылып атат, дагы бирөө башка бизнес кылып атат. Президентибиз баш болуп ушуларды чыгарган немелерге бардыгына чоң рахмат. Ушинтип элдерди колдогондугу үчүн. Өзү менде дагы ушундай ниет бар эле. Ушу бирөө мындай спонсор болсо, ушундай кичине көбөйсөк деген ниет бар эле. Ошо ниетке жараша болду да.